Урматтуу депутаттар, мен biraz кечигип калдым. Себеби дегенде соттордун 13-чү курултайы болуп атат. Ошол жакка катышып келдим. Мен маалымат иретинде бир маселени айтып коеюн дегем. Биздин укук коргоо органдары бул терең көңүлгө буруп, тыгыз иш алып барыш керек. Өзүңүздөр билип атасыздар, акыркы убактарда телефондон, интернеттен абдан жасалма интеллекттин жардамы менен шылуундар көп бир терс адаттан тыш иштерди жасап атышат да, белгилүү адамдардын аттарынан бирине башкаларга ар кандай билдирүүлөрдү таратып, акча которууларды жасашып, же болбосо ар кандай интервьюларды, билдирүүлөрдү жасашып атат да. Бул жасалма интеллекттин бир терс жагы ушул экен. Адамдардын үнүнөн баштап кыймыл аракети, мимикасына, дем алганына чейин окшоштуруп, ошол адам өзүндөй кылып туруп интервьюларды бердиртип сүйлөтүп атат да. Ушуну коомчулуктун башы айланып калып атат да. Коомчулук ишенип калып атат. Чындыгында эле ушул адамдар ушинтип айтып атат, деп атат деп. Ошон үчүн мен айтат элем, жалпы коомчулукка бул боюнча бир гана расмий булактарга, расмий маалыматтарга гана ишеним артыш керек да. Мындай көңүл болбош керек. Себеби дегенде коомдун башы айланып калды. Азыр бүгүнкү күндө белгилүү эле, аттуу баштуу эле, акылдуу эле адамдар алданып атат да. Өтө чоң бул көйгөйгө айланды. Мына бүгүн мен карап отурам, ушул боюнча килейген Орусияда мамлекет башчысы ушул телефон жана интернет шылуундары боюнча атайын өкмөттүн жыйынын куруп атат да. Ушунчалыкка жетти. Мына биздин укук коргоо органдары ушул маселени абдан мындай тыкыр көңүл бөлүп, ушул боюнча иш алып барбасак болбойт. Мындан коом, эл жабыркап атат. Анан ар кандай жалган, туура эмес маалыматтар тарап атат да. Ушул боюнча мен бардык укук коргоо органдарынын жетекчилерине айтат элем, ушул боюнча тез арада ушул маселенин кесепетин жоюу боюнча иштерди алып барышыңар керек.